Ашыкча салмак бул проблема номер 1. Менде bir 10-15 kilo эле дегендерге дагы бооруңарды май баскан. Мынакей бүгүн 80-70% адамдар ашыкча салмак менен эмне көп, оору көп. Боорду май басмактыр өт иштебей, ички аппарат жакшы болбогондуктан өлүм да көп болуп атат. Илгерки адамдар 50-60 жылы жашагандар, ошолорду көрүп калгандар эмне май жеген эмеспи, эт жеген эмеспи. Андан бешбетер ошо май жеп, эт жеп, каймак жеп, ошону менен жашаган, бирок ооруган эмес. Бүгүнкү тескери калориясы өтө көп, генден модифицированный продуктларды жеп, ошол эле күчтүү сахар, ошол эле ун, калориясы өтө көп болгондон могундай жүгөрүдөн жасалган же жүгөрүнү жеген малдарды жеп, мынакей ошон үчүн ашыкча салмактуу көп оорулар менен өлүп жатабыз. Ооба, өлүп, анткени ууланып атабыз. Мен айтмакчымын. Кимдер айтат, ушундай жүгөрүгө мал семиртип атам, койду укмуш семирет экен дейт. Каякта болду эле? Кыргыздар сурагыла атабаңыздар. Жүгөрүдөн эч убакта мал семирген эмес. Арпа, будай кошулган. Эмне үчүн семирип атат? Анткени калориясы 10 эсе, 20 эсе көп генден модифицированный продукт менен малды жеп дагы биз ооруп жатканыбыз ушундай көз көрүнүп турат. Андыктан биз бүгүндөн баштап дагы да көбүрөөк боорду кантип тазалайбыз эми, кантип ден соолукту чыңайбыз, эмнени жейбиз, эмнени жебейбиз, көп сүйлөшөбүз, катталып коюла, каттап коюла, лайк баскыла, колдоп коюла. Сонун маселелер бар алдыда. Ассаламу алейкум.